Саламатсыңарбы, балдар жана кыздар? Кыргыз тили жана адабияты сабагынан жазгыч акындар деген теманы андан ары улантабыз. Бүгүн силер менен Молдо Нияз аттуу жазгыч акындын өмүрү чыгармачылыгына кайрылмакчыбыз. Кыргыз коомунун 19-кылымдагы зор гуманисти, ойчул акыны жана насаатчысы Молдо Нияз Эрназар уулу 1823-жылы азыркы административдик бөлүнүшү боюнча Ош областындагы Кадамжай районуна караштуу Кызыл Булак кыштагынын Ак суу бою Ак Кыя деген жеринде жарак дүйнөгө келген. Уруусу Найман, анын ичинде Кошон деген урукка кирген. Анын 6 атасынан наркы аталарына Би деген наам кошо айтылганына караганда, теги түптүү болуп келип, ал эми кийинки аталары дин кызматына, дыйканчылыкка жана башка турмуштук жагдайларга аралашып кетип, Молдо Ниязга келгенде бир аз жардыланып калгандыгы айтылат. Молдо Нияз 5-атасы Молдо Рахимдин салтын улантып, жаш кезинен айылдык молдодон окуп, андан ары Кара тегиндеги медреседен окуусун улантып, Маргалаң менен Кашкарда билимин тереңдеткен. Ошентсе да диний кызматка караганда канында кайнап турган акындык кудурет тынчытпастан көкүрөгүнө батпаган поэзия өз багытына көбүрөөк тартып, дербиштик жолго түшпөсө дагы ошого жакындашкан турмуш кечирип, эл аралап, адам, жер сууну таанып, жазган ырларын таратууга көңүлүн көбүрөөк бурган. Чыгыштагы Наманган, Маргалаң шаарларынан тартып, батыштагы Кытайга чейин Кашкардан үстү Гүлбак ордосун көргөндүгүн айтат. Кытайдын койгон ордого Доргосуну деген ордону дагы көргөндүгүн өз маалыматтарында айтып өтөт. Түштүктөгү Кара тегин, Алайдан тартып, түндүктөгү Талас, Чүй, Ысык көлгө чейин кыдырып жүрүп, поэзия жаратып, кол жазма китептеринен элге окуп берип жүргөн. Ошондой эле жылдын жылуу мезгилдеринде туулган жери Кызыл Булактын Ак Кыясындагы үңкүрүнө балдарды чогултуп, өз ырларын жатка айтып, агартуучулук иши менен дагы алектенчү экен. Ошол ырларынан балдарга окуп берип, аларга тамга таанытып, сабатын ачкан үңкүр ушул кезге чейин Молдо Нияздын үңкүрү деп аталып келет. Молдо Нияздын жердеши акын Эгемберди Эрматов анын педагогдук күндөрүн мындайча баяндайт. Молдо Нияз ушул чөлкөмдө, а балким бүтүндөй кыргыз жергесинде биринчи жолу өзүнчө мектеп-медресе ачып, жаш балдарды араб тамгасы менен кыргызча окуткан алгачкы агартуучу мугалим, Кызыл Булактагы Базарбай, Назарбай деген аксакалдар жаш кезинде Молдо Нияздан тарбия таалым алышкандыгын, анын окуткан дарстары кызыктуу экендигин, ар кандай чыгыш акындарынын өзүнүн ырларын окуп бергендиги жөнүндөгү маалыматтар элдин ичинде аңыз кеп болуп айтылып жүрөт деп эскерип кетет. Ал эми акындын жалпы дидактикалык багыттагы көптөгөн чыгармалары болгондугу дагы анын төмөндөгү чыгармаларында тастыкталып турат. Мисалы, Көрдүм, Жүрүп далайды деген санаты бар экен. Дыйканбай, Курманжандатка, Кат, Афандим, Алымкул, Замана чепке айланды, Албарс кафир заманы, Күйөмүн деген сыяктуу санаттарды, ошондой эле дастан, арман, кошокторду жараткан. Молдо Нияздын эң белгилүү чыгармаларынын бири бул Санат Дигарастар деп аталат. Санат Дигарастар китеби жарык көргөндөн кийин мындан 1,5 кылымча мурдатан берки орус басмачылары кыргыздарга карата жасап келген баскынчыл, кыргынчы мамилелери көркөм документ катары тартууланып, ачык айтылып калат. Демек, Молдо Нияздын кагазга чегелеп жазып кеткен мурастары көркөм бийиктиги жагынан гана эмес,
тарыхтын жазууга түшпөй калган айрым деталдарын эске салганы, кыраакы болгонго чакырганы өтө маанилүү кызматтардан болуп саналат. Санат Дигар деп аталган алымкул аталык туурасындагы дастанда орус баскынчылары менен мусулмандардын беттешүүсү жөнүндө айтылат. Алымкул баштаган мусулман кокондуктардын орус баскынчылары менен болгон биринчи айкашы эки тараптын тең чыгуусу менен аяктап, 2 жылдан кийинки экинчи айкашта өз кишилери колдуу болуп ок жеп, алымкул көз жумат. Сөөгү 1000 өрүктө калат. Кол жазмалар фондусундагы папкада Субан Жутанов 1954-жылы 76 жаштагы Шерматов Шамурз аксакалдан сурап жазып алганына караганда, Байказак деген мусулман Никелейдин шпиону болуп, Алымкулдун аскерлерин кырдырган экен. Ошондон улам Алымкул аталык Байказакты замбирекке салып аттырып ийген экен. Байказактын бир тууганы Алымкул байкабай турганда тууганынын өчүн алыш үчүн атып таштаган деп айтылат. Ал эми Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романында Алымкулдун өзүнүн удайчысы байкатпай туруп атып салган деп айтылат. Канткенде да аталыктын өз кишиси тарабынан ок жегени Молдо Нияздын чыгармасы аркылуу тастыкталып отурат. Ал эми ушул эле Санат Дигарда Молдо Нияз орус баскынчыларынын 19-кылымдын соңундагы Анжан көтөрүлүш деген аталыш алган мыкаачылык саясатын ашкерлейт. Башталышында арка журттун баарисин Сардарини көргөнмүн, Атантай менен Тайлактын балдарын көргөнмүн, Жантай Баатыр баласы Шабдандарды көргөнмүн, Алымбек менен койчунун өлфетинин көргөнмүн дегендей, өзүнө замандаш бүткүл кыргыз жакшыларын көрүп, баарлашканын, дубаларын алганын санаттап келип, баскынчылардын элге көрсөткөн кордуктарын, кафирдин зулуму бу журтка өтүлгөнүн айтамын деген саптар менен баштап, орус келет деп койсо олтура албай адамдар качканын айтамын деп, алардын зулумдугун, адам чыдагыс абалын өтө жогорку чекке жеткенин көрсөтөт. Кыргыз жазма адабиятынын өнүгүүсүнө зор салымы бар инсан, тарыхчы жана саясатчы. Философиялык ойлор менен сатира, юмор саптарынын ээси. Диний терең билими бар. Бүт өмүрүн поэзияга салган улуу акын Молдо Нияз Эрназар уулунун өз колу менен жазып калтырган көөнөргүс мурастары, кыргыз жазма жана профессионалдык адабияттын тарыхы буга чейинки чектелме түшүнүктөн алда канча нарыдан башталарын ырастады. Улуу лингвист окумуштуу академик Болот Мураталы уулу Юнусалиевдин сөзү менен жыйынтыктасак, анын жазмасы өзү жашап өткөн тарыхый жана саясий окуяларды чагылдырган. Азырынча жападан жалгыз факт. Сөз болгондуктан адабиятчылардын гана көңүлүн бурбастан, тарыхчылар үчүн дагы баа жеткис байлык болуп саналат. Лингвистикалык илимдин көзү менен караганда, бул кол жазма эстелик катары анын 1,5 кылымдык илгерки абалын чагылдырып турган жападан жалгыз документ болгону менен баа жеткис мааниге ээ.